5 жылда 100 миллиондон ашык акча чогулган мектепте эмне үчүн балдар үчүн жакшы шарт түзүлгөн эмес? Ушу биздин улуу урматтуу президентибизге жетпей койду ушул нерсечи. Бул деген Новопавловский гимназия школ, биринчи школдун эле көйгөйү эмес, бул бүт Кыргызстан боюнча бир ушундай бир масштабный проблема болуп атат. Көп эле шаардын мектептери мынча $500, $1000 сурашат. Ассаламу алейкум урматтуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда эл билсин автардык аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул Диляра Кенжаевна жок болсо, бул мектептин акыбалы аябай начар болмок. Чүй облусунун Сокулук районунун Новопавловка айыл аймагына караштуу Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 инновациялык окуу тарбиялык комплекс лицейинин директору Диляра Абдуллаева менен ал лицейде окуган окуучулардын ата-энелеринин ортосунда мектеп фондуна деп ата-энелерден ай сайын 500 сомдон 700 сомго чейин жыйналып туруучу кошумча акча каражатынан келип чыккан чыр-чатак басылбай, чубактын кунундай чубалып 3 айга чукулдап баратканы жалпы кыргыз коомчулугуна маалым болду. Бул жагымсыз көрүнүш бир нече жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан ар кандай ракурста чагылдырылып берилди. Биз бүгүн ушул чуулгандык окуянын чоо жайын иликтөө максатында тараптарга жолугуп пикирин уктук. Анда сөз ирети менен болсун. Эки балам окуйт ошол жерде 6-7 жылдан бери жана фонддун акчасын төлөп келебиз. Анан биз башында ата-энелер ушул көйгөйдү жоёлук же кыскарталык деп ошо администрация менен бир келишим түзөлү деп 2-апрель күнү мектептин астына барганбыз. Биздин оюбуз ушундай эле болчу. Биз таптакыр жоёлу деген да ой жок болчу. Биз 50-100 сом кылып кыскартып, анан кийин условиясын жакшыртып, жана дополнительный сабактар кайсыдан болуп атат, кимдин кандай жөндөмдүгү бар, ушу жөнүндө сүйлөшөлү деп барганбыз. Биз барганда бизде директор кабыл алган жок, жактырган жок. Даже учурашкан да жок. Чындык издеп жүрүп, күн өткөн сайын чыйралууга бараткан ата-энелер андан ары сөзүн улады. Назира Сынташевна, Эмилбеков, айыл өкмөттөрүнөн кишилер келип, родительский комитеттер чогултуп собрание болду да. Анан ошол жерде мен туруп сүйлөдүм да, айттым, эмне ушул фонддун акчасы каякта, эмне мектептин акыбалын карагылачы деп ошентип возмущаться этип чыккан күнү эле эртең менен мага эртең менен мугалим чалып туруп эме деди, сизди директорго чакырып атат деди. Анан мен жолдошум экөөбүз директорго барсак эле кабинетте дагы бир эки ата-эне бар экен, попечительский советтин төрагасы отурган экен. Эң возмущаться эткени руководящий должность заниматься аткан аял, интеллигентный мугалим аял, даже бизди киргенде да учурашканда жок, киргиле да деген жок. Стой там деп туруп, мени ошо босогодо эле тургузуп койду. С тобой потом разберусь деди. Анан башка ата-энелер менен ызылдашып атат. Мен айтты, сен канча балаң окуйт бул мектепте деди. Мен айттым, 4 балам окуйт десем, пиши заявление и забирай своих детей деди да. Мен ошол жерден эмне үчүн мен Кыргызстандын жараны мамлекеттик мектепте мен балдарымды окута албайм. Только за то, что я высказала өзүмдүн оюмду айткан үчүн мага ушундай кысым көрсөттү да. А мен ошол жерден айттым, никакого вы имеете право десем, попечительский совет эметип кетти. Коме катуу кетпеңиз, Динара Кенжеевна да, анын запистери да менде бар. Анан катуу кетпеңиз деп ошентип мага ошол түрткү болду да чыкканга. Да мен ошондо аябай ызаландым, чынында эне катары мен 4 баламды алып каяка чыгам дедим да. Ошонун ызасынан эле анан мен бул тарапташтарга кошулуп ушул эмеге кеттим да. Анткени чынында эле бул нерсе канча жылдан бери келаткан. Буга чейинки чыккан ата-энелерди алдап, анан эртеси кайра башка движение башталды да, менин баягы эме экенимди билип, позицияман кеттерин билбей, эртеси чакырып алып, сен унчукпай эле койбойсуңбу, силердикин эме бекер кылып берейин дебеди. Элестетсеңиз. А мен ошондо өзүмдү иттей жаман сездим да. Мен айттым, мен ошондо Мария Ивановна мага орус айтканда мен айттым да, бир принцип бар адам болсоңуз, анан бир кенедей акча үчүн эле принципиңиздан кетип калсаңыз, сиз ошол адамды сыйлайт белеңиз деген суроомду бергенде, унчукпай эле, можно я пожму вашу руку деген да, я говорю. Вы держите, я говорю, если вы правы, говорю,
разберутся, говорю. А я буду держать свою позицию деп ошол жерден кеткенбиз да. Гүлнара Жамалбековна 200-400-500 ата эне эшиктин алдында туруп ызычуу болуп атса, баягы фонд жоюлсун, биз 50 сомго макул кылып бергиле деп атса, интервью берип атат, ошол эле эменин ичинде тиги мен бул ата энелер тааныбайт экен, мына көчөдөн келген алкаштар экен депчи. Булар жалдап алыптыр деп. Ошо жерден, именно ошо факт, ошо жерден элдин кыжыры кайнаган да. Ошончо ата энени көз күлбөй, мен буларды тааныбайм деген. Биздин акчабызды тааныйт экен, биздин акчабызга жыргашат экен, а бизди ата энелер тааныбайт. Айылдык бир лицейдин директору менен ата энелердин ортосундагы келишпестиктин келип чыгуу себебин Чынара Апиева мындайча түшүндүрдү. Бул көтөрүлүп чыккандыгыбыздын себеби бул мектепте 8 февралда ошол аймакта жашаган бала каза болгон, мектепке келе жатты эртең мененки таңкы саат 7-де. Бул көйгөйдө көтөрүлүп чыкпайт эле, ошол эле баланы кырсык болгондон кийин эле бир жумадан кийин мектепте китептер таратыла баштады. 160 сомдон 130 сомдон жол жүрүүнүн эрежеси деген. Ал китеп базарда 70 сом турат экен. Эми бул жерде дагы билим берүү тармагы ушул нерсеге көз жумгандыгына байланыштуу, коррупцияга өздөрү кошо жардамдашып, жанагы акчалардын баарын мыйзамдаштырып алгандыгына байланыштуу жана китепти ата энелерге сатып атат. Бул жерде да өзүнчө бир бизнес пайда болду. Bir баланын өлүмүнүн артынан кайра дагы алар акча тапканга жол табышты. Кош бойлуу экенине карабай чындык издеп убара тартып жүргөн Абдулдаева Айганыш мындай дейт. Школдун ремонту, көрсөтмөсү ошол чогулган акчаларга соответствовать этпегенине биз азыр ушундай бир мындай возмущаться этип атабыз ата энелер. Эмне дегенде элементарный туалеттин ичинде балдар туалетке барып келгенден кийин кол жууганга суусу жок. По всей школе суу жок. Колдорду жуушпайт. Кайра эле ошол эле горячее питание деп киргизип койду. Горячее питанияны 200 сом ата энелер төлөйт. Андан тышкары государство 7 сомдон төлөп берет. Эки жактан төлөп атат ошондо балдарга. Анан ошол эле туалетке барып келип колун жуубай, буякта уже гигиена. Колун жуубайт да кайра тамак жейт. Балдар окугандары 3 эле саат. 5-класска чейин 3 эле саат окушат. Бул деген Новопавловский гимназия школ, 1-школдун эле көйгөйү эмес, бул бүт Кыргызстан боюнча бир ушундай бир масштабный проблема болуп атат. Эмне дегенде ушу коррупция школдон башталат. Любой школго кирсең шапкасына мынча акча дейт. Фонд развития деп коюп, ушундай акчаларды алышат. Ошолордо мындай бир карап, бир мындай көзөмөлдөп койсо жакшы болот эле. Новопавловка айылынын активдүү аксакалдарынын бири Кеңешбек Айтикеев буларга токтолду. Жанагы ата энелер өздөрү чогултат деп атпайбы? Акчаны жок, ата энелер аярды жанагы попечительский фонд деген ал жөн эле аты бар. Жөн эле директордун өзү шайлап койгон жетекчиси бар. Ал эми фондду ошол директор өзү, командалары өзү чогултат экен. Ошону кыздар жаздырып алган экен, мен ошону сиздерге азыр коюп берсем, угуп койгула. Доброе утро, уважаемые классные руководители. Настоятельно прошу вас закрыть ваши долги за все месяцы, включая март месяц. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому я сегодня под контролем держу каждого классного руководителя и очень прошу вас нормально. Если вы не закрываете март, у вас проблемы с родителями, вы заходите и обосновываете это не на пальцах, а как положено. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 инновациялык окуу тарбиялык комплекс лицейинин директору Диляра Абдуллаеванын ишмердүүлүгүн жактап, ата энелерден жыйналган акча каражаты максаттуу сарпталып жатканын далилдегиси келген Нуржамал Алиева мындай деп өз оюн бекемдеди. Фонд устраивать этип аткан себеби мындай болуп атпайбы? Балаң башка мектептерди көп эле салыштырма алганда, көп мектептерде эне аталар деген, например, китепке өзүнчө акча төлөшөт, жана эмелер, ой кудайым ай, ремонтко акча отдельно төлөшөт да. Көп эле бар да, ошону кружоктордуку өзүнчө кетет. Ошол, а биздики ошо бир 500 сомдун ичинде да. Ал 450 сом болот да. 450 сом ошол акчанын ичинде, мына фондовский акчалардын мен түшүндүрүп берсем деле болот. Ошол 250 сом бул деген жанагы фонддун акчасы, анан бул дагы 200 сом эмненин акчасы эле у нас?
Доп образованияныкы. Биякта 70% мугалимдерге кетет доп услугага. И калганы болсо жанагы журнал, эме газеталар чыгат да бизден, ошолордуку. А биякта жанагы фонддун акчасы болсо, биздики деген балдардын проектный деятельности, жана оборудование, анымалардыкы 2 сом деп санап турат, 3 сом элтини. Содержание охраны, и закупка учебной, художественной, методической литературы деп атпайбы, балдардыкы. И усиление технической базы, ремонт, обустройство, ошонун баары тең, ошол 250 сомдуку, бул 200 сомдуку жана доп услуга мугалимдердики, анан калганы эме айтып түшүндүрүп атпайм. Эми 50 сом болсо техничкаларга пол жуган үчүн. И классный фондку жанагындай А4 там бирдеме стен газет анымаларды чыгарганга да мугалимдердики. Быйыл Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 9, 10, 11, 12 май катары менен 4 күн майрамга карата расмий дем алыш деп жарыяланганын мамлекеттик мекеме ишканалардын кызматкерлери жакшы билет. Бирок ага карабай 10 май күнү билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева лицейдин директору Диляра Абдуллаеванын ишмердүүлүгүнө наразы болгон ата-энелерди өзүнүн министрликтеги иш бөлмөсүндө кабыл алып, 11 май ишемби күнү расмий дем алышка карабай лицейдин коллективин окуучуларын окуу жайга чакыртып, Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Камчыбек Эмилбековдун 8 майда чыккан буйругу менен ушул лицейге директордун милдетин убактылуу аткарууга бекитилген Элнура Музаеваны ээрчитип барып, мугалимдер коллективи менен тааныштырып келген. Бирок министрдин сунушун мугалимдер коллективи эмес, лицейдин директору Абдуллаеванын ишмердүүлүгүн жактаган ата-энелер кабыл албай, уяткарып кетиргенин мындайча түшүндүрдү. Көчөгүн эмне болду жанагы министр 11-inde келип бул жерге бирөөнү представительдеп алып келген. Ооба, Музаева деген экен, мурун ал деген 5-чи гимназияда директор болуптур. Ал директор деген аябай развалила деп, ушундай деп жазган. Анара деген бир мугалим жазыптыр. Ушул именно ушул Музаева 5-чи эме гимназияны развалила деп ушунча акча требовать этчи дейт. Биз ушунча төлөп берчүбүз жумуш иштеген үчүн деп. Анан ушундай эмеси бар экен да, жазылмасычы. Аны ким сунуштаптыр бул жака? Муну биз билбейбиз ким сунуштап. Бирок районный эмес келди, ошол кол коюп кетти. Бир башкарма жана ким эле фамилиясы. Ойдайма Элмурзаев беле бирдеме деген болчу. Унутуп деле калдым аны. Кишине ал өзү деле мындай кичине не очень грамотный экен да, чындыгын айткан, хоть и билим берүү тармагында иштегенде деле көп нерсени чече албайт экен. Кандай десем, мектепте жамандай беришет да, көп эле фонддун акчасы мынча деп, анан кириш үчүн да көп эле шаардын мектептери мынча $500, $1000 сурашат. Көп эле мектептер да, биз билишин, мен көбүн билем да, мен туугандарым бүт шаарда окушат да. Аны ушундай сурайт да, аны сиздин мектепке эмне үчүн ушунча асылып атышат деди да. Биздин мектепке асылып аткан себеби ошол Замира Мамбетова деген бар. Ушулардын эмесинде жүрөт. Ал бүт жерден куулуп кетиптир, эч жерде иштебейт экен. Ассоциация женщиндан да куулуп чыгыптыр. И ошол точно бизге директор болгусу келет. Ошо Чинара Апиеваны болсо завуч кылмак экен. Анын баары деген башында биз түшүнбөй атканбыз да, кимди койгон. Анан кийин 3-4 күн болду билингени, что именно Замира Мамбетова директор болгусу келип атканы. Ким далилдеди аны? Аны далилдеген эми иштеп атат азыр укук органы. Четин чыгарды, калганын айткан жок. Демек, сиздер менен бирдиктүү иштеп атабы укук коргоо органдары? Конечно, бизден жалап көп түштү да. Министр Гүлмира Кудайбердиеванын дем алыш күндөрдү пайдаланып жасаган операциясы ишке ашпай калган соң 13 май дүйшөмбү күнү Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Камчыбек Эмилбековдун 13 майда чыккан буйругу менен ушул лицейдин окутуучусу Гүлнара Акматованы чырдыбөгө айланган бул лицейге директордун милдетин убактылуу аткаруучу кылып дайындаптыр. Учурда Гүлнара Акматова лицейди убактылуу жетектеп турат. Биз Гүлнара Акматовага бир нече суроолор менен кайрылып төмөнкүдөй жооп алдык. Бул жерде тааныштыруу иретинде алып келиптир министр өзү. Бирок ошол күнү кандайдыр шартта окуучулар дагы дем алышка карабай окуучулар дагы болуптур да бул жерде. Ошол журналисттер канча окуучулардан интервью алган экен, силерди ким чакырды десе айтып атышат. Бизде класс жетекчилерибиз чакырды эле деп. Анан бирок келген директорду дагы киргизбей койду деген сөз айтылып атат да. Ошонун чын төгүнүн тактоо максатында сизге кайрылып отуруп да. Биринчиден ошол күнү министр келген күнү кандай себептер менен 11 майда окуучулар чакырылып калган, ошонун
анықталды. Кимдер чакырган аны, класс жетекчилер чакырган чында эле. Себеби кечинде бизге маалымат келди WhatsApp аркылуу. Эртең окуйт экенбиз, себеби окуу күнү экен 11 деп. Биз биринчи эс аласыңар деген. Андан кийин 11 окуйт экен, окуучулар чакырылган деген WhatsApp аркылуу баардык группаларга келди. Класс жетекчилеринин. Анан кимден келди ошондо? Бизде ошо класс жетекчилеринин метод бирикменин жетекчиси бар. Биз мектепте. Эдита Нарымбековна жиберди. Анан ага ким жибергенин мен тактабаптырмын. Эдита Нарымбековна сообщение келди, ошондой маалымат келди да. Окуучулардын баарын чакыргыла 11-ünde окуу болот деп. Анан группаларга жиберип чакырдык. Если андай маалымат келгенден кийин окуу күнү деп аткандан кийин биз милдетибиз да окуучуларды чакырдык. Saat 10'da чын деле Кудайбердиева келди, билим берүү министри, анан кийин министрдин орун басары Надира Сынташевна келди, анан билим берүү бөлүм башчысы Эмбеков келди. Кошо бизге келе турган убактылуу директорун деп шайлаган ошо Элнура Музаева да кошо келди. Сиздер ошондо сурадыңыздарбы? Бүгүн жумуш күнү эмес болсо, эмне үчүн бүгүнкү күнү алып келип тааныштырып атасыздар деп министрден сурадык. Суроо берсек айтты. Эми ар кандай биздин директордун точно мындай так маалымат берген жок да, мындай кеткен кемчиликтер бар экен, мындай бизге мындай эле жөнөкөй эле бир олимпиада боюнча биринчи орунда турабыз биз. Эл кандай олимпиада боюнча деле сенин көрсөткүчүңөр 130 балл деген, орточо 130 балл жакшы балл деп ойлойм, жаркы республика. Андай эмеңер начар, бул лицейдин орточо баллы 130 балл экен, начар, көрсөткүчү начар деп айтты. Бул коомдогу алдыңкы баягы билимдүү катмар сиздер мугалимдер. Ошол күнү дем алыш деп социалдык коргоо министрлигинен бекитилип атат. Майрамдарга карата жылдырылып, ушул күндөр дем алыш күндөр деп баарысына каникул берилип атат. Балдардын бүт баарысы 4 күн эс алуу деп жалпы Кыргызстан боюнча жарыяланды. Бирок сиздерди ошол күнү жумушка ким милдеттендирип чыгарып атат? Мен ошону тактасак болобуз. Ошо районунан телефон чалса керек, Елена Васильевна, директордун милдетин аткарып аткан Елена Васильевна ушинтип айтты да. Эмилбеков өзү чалган окшойт, билбейм ким чалган, бирок билим берүү бөлүмүнөн чалган экен да. Эртең саат 10'da келет. Мугалимдер баарын чогулткула деп. Дилара Кенжайымдын бүгүнкү абалы кандай? Азыр абалы жакшы деп айта албайбыз, дагы эле үйүндө дарыланыш керек экен. Ошон үчүн ал чыга албайт экен. Мектепке негизинен эле ремонтко деп оңоп түзөө иштерине каражат жыл сайын бөлүнөт да мамлекет тарабынан. Жалпы республикалык бюджеттен ал текущий ремонт деп берет, бирок ал моундай чоң мектепке ал жетпейт да. Ал аны менен жасай албайбыз. Азыр эле суммадагы министр, баягы билим берүү министри келип деле мойнуна алды го. Фонд керек экен. Бир да министр фондду мектептерге керек деп айткан эмес. Мен ачык эле айтам. Бул фонд керек ар бир мектепке деп. Ошо өзү ачык айтты. Ал эми Диляра Абдуллаеванын ишмердүүлүгүн жактаган ата-энелердин өкүлү Нуржамал Алиева окуучуларды дем алыш күнү ким чакырганын мындайча түшүндүрдү. Тиги мектептен чакыртылып турго балдар мектепке келсиндер. Бирок биз жок, бизде деген айыл өкмөтү эмне үчүн ушундай буйрук бергенин биз да билбейбиз, таң калыштык. Айыл өкмөтү бизде ошентип айтылды да, айыл өкмөтү бериптир депчи. Мектепке атайын чакыруу менен келип, улагадан кире албай убара тартып, короодо жүргөн окуучулар ошол 11-май күнү журналисттердин берген суроолоруна мындай деп жооп берген. Эмне үчүн сабак болбогу да келдиңер? Эмне үчүн? Бүгүн сабак жок эле го, эмне үчүн келдиңер? Бизге WhatsApp'tan жаздыр, бүгүн окуйбуз деп. Анан биз келдик. Анан эч ким жок болду. Бизде эч ким кирген жок. WhatsApp'tan ким жазды? Мугалим. Класс жетекчи? Райондук деңгээлде чечилүүчү айылдык лицейдин маселесин бүтүндөй коомчулукка, Кыргыз Республикасынын президентине, Жогорку кеңешине, өкмөтүнө, билим берүү министрлигине чейин алып чыгып, бирок чече албай жаткан бул көйгөйлүү маселенин сыры эмнеде экенине так жооп бере ала турган бизде мамлекеттик орган барбы? Бул чуулгандык окуяны тыкыр иликтеп, күнөөлүү тарапты мыйзам чегинде жоопко тартып, чекит койбосо, бул жагымсыз көрүнүш бүтүндөй коомчулукка бүлүк салаары талашсыз болуп бараткан жокпу деген жоопсуз суроолор күн өткөн сайын элдин калың катмарына жайылып баратат. Былтыр мен барып, мынау киши ошондо жаңы статс секретарь болуп биринчи күнү келген.
Биз барганда ошо жана Диляра Абдуллаева деген директор школадан шортикчен чыккан. Бутун тырнагына чейин боюп алган. Ошондо бул киши көз көргөнбүз. Ошондо тапшырып берген. Бул кандай? Эгер эжеке директор школа үстүндө болсо, буну көргөн балдар кандай тарбия алат? Анан ошондо мага арыз жазышкан, ал аялдар азыр жок болуш керек. Каракулжалык келиндер болчу. Ошондор айтышкан бизге турникетке де 200 сомдон алып койду. Кошумча сабак деп 700 сомдон алат. Фондко мынчадан алат деп ошондо мына бул киши жаңы стат катчы болуп билим берүү министрлигине барчу. Ошол күндөн бери 1 жылдан бери териштирип атып эми кызматтан алынбады ал. Кызматтан алынды. Алынды. Мына стат катчы отур. Мен азыр бияка келип атканда айттым. Мен азыр барсам ишенбейт. Жүрүңүз деп бул кишини министрдин орун басары буйрукту ушул чыгарат. Стат катчы. Алынып, анын ордуна ошол эле силердин мектебиңерден кыргыз тилине сабак берген Гүлнара. Ал кирдиби де ошонча жылдан бери айланып келет ошол кызыксаны дагы ошого катып биз деген башка киргизбей коюпсуз. Биз киргизген ошолордо. Биз айтканбыз, министр койсаңыз, министр образования шайлап берген директорду биз колдоп атканбыз. Урматтуу атыңдар, анда биз азыр чечим кабыл алабыз, сүйлөшөбүз. Жетекчилик менен дагы сүйлөшүп туруп, тез аранын ичинде 1-2 сааттын ичинде башка директор коебуз. Башка жактан болсун, балким министрликтин өкүлү болсо болобуз. Репутация жакшы болуш керек. Репутация таза киши болсо болобу? Болсо болобу? Диларанын не саучеси Алардын подругаларынын кереги жок. Билим берүү тармагын түшүнгөн адис катары экс-министр Канат Садыковдун пикирин уксак ал мындай дейт. Көптөн бери көтөрүлүп жаткан маселелердин бири мектеп реформасы жөнүндө сөз болгондо жаңылануу жолго түшүү боюнча мектеп башкаруу жаңы ыкмаларды киргизүү жөнүндө маселе көтөрүлгөндө ушу башкаруучулук жагынан директорлордун көбү өзгөчө ушу шаар ичинде иштеген тажрыйбалуу директорлор 20 жылга жакын ушул системада директор катары иштеп жаткандары болгонуна байланыштуу сөздөр чыкты. Бул жанакы фонддорго байланыштуу көбүнчө каражат чогултуу, ошол каражатты туура бөлүү, ошол учурдагы коллективге ачык маалымат жеткирүү, ошол үчүн ошонун ичинде жана ата-энелер менен иштөө, фонддорду кандай туура ачык башкаруу маселелери көтөрүлүп атканда коллективдердин өстөрүндө суроолор пайда болду. Эмне үчүн бир эле директор 15 жылдан бери 20 жылга ашыгыраак отурган директорлор бар. Эмне үчүн алар алмашылбайт, эмне үчүн шайлоо жүргүзүлбөйт деген маселелерди көтөрүлгөндө ошо жоболорду бир сыйра карап чыккан учурларыбыз болгон жана ушул боюнча сунуштарды киргизгенге аракет кыла баштаганбыз. Бирок эмнегедир бул маселе жогорку кеңештен өкмөт деңгээлине жетпей ушундай бир немелерде токтоп калган. Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 инновациялык окуу тарбиялык комплекс лицейи деп аталышы эле бир тайлык болгон лицейде анчейин мактанаарлык таалим тарбияга талап кылынуучу тартиптин жок экенин мына бул окуучулар менен спорт аянтчасында аралашып жайылып жүргөн койлор, окуу жайдын короосунун чок ортосунда жайгашкан мына бул имаратта жашаган квартиранттардын мамында жуулуп жайылган самсаалаган кирлеринен байкоого болот. Бул көрүнүш бир караган адамга бул лицейдин окуу жайдан жайлоого айланып баратканынан кабар бергендей таасир калтырат экен. Карапайым эл маселенин калыс чечилүүсүн талап кылып тынчтык митингге чыгып, райондук укук коргоо органдарынан баштап башкы прокуратурага, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго чейин кайрылып келүүдө. Бирок калыс чечим качан чыгарынан азырынча дайын жок. Биздин үнүбүздү ким угат? Анда биз башка чет өлкөгө, оонго кайрылышыбыз керекпи? Биздин Кыргыз мамлекетинде болуп жаткан бир эле айыл, бир эле бурчундагы болуп жаткан көйгөйлөр чечилбесе, анда биз кайсы жака барабыз? Анда биз башка мамлекетке көчүп кетишибиз керекпи? Улуу урматтуу президент Сооронбай Шарипович, сиздерге кайрылабыз. Новопавловка айылынын элинин атынан
карапайым элдин көз жашы агып калбасын. Орозо күнүндө кайрылып жатабыз. Карапайым элдин көз жашы эч качан жөн жерден акпайт. Элдер жыргаганынан ак үйдүн алдына акцияга чыкпайт. Кош бойлуу айымдар, инвалид адамдар, каарыган энелер, каарыган аталар жөн жерден ак үйдүн алдына чыгып, алардын бекер кыла турган жумушу жок эмес. Урматтуу президент, сизден суранарыбыз, элдин көйгөйүн чечип бериңиз. Коррупционердин атын ата дедиңиз, баарыбыз атап атабыз. 3 айдан бери атайбыз, эч кандай жыйынтык жок. Сиздерден жардам күтөбүз. Бүгүнкү күнү мамлекетибиз Кудай ашырылуу болуп калды да, өзүн өзү каржылап багып кеткенге жетет. Мына көрүп атасыздар, мамлекетте канча деген каражаттар баягы коррупциялык жол менен башка жакка колдонулганы ачык айкын болуп атпайбы? Эмне үчүн мамлекеттин күнү ушул мектеп фондуна калганын мен түшүнбөйм да. Бул маселени жоюшту ата-энелерге шылтап коюп атпайбы? Мен буга кошула албайм. Да, убагында баягы бир жаманчылык мезгилде ата-энелер колдоп келди. Бүгүн Кудайга шүгүр. Бүгүн мамлекет бул нерсенин бардыгын өзүнүн колуна алыш керек эле. Президентибиз, премьер-министрибиз чыгып, мына элдердин ыйын угуп атат. Ачык эле чыгып туруп жарыя кылып койсо болот эле. Айланайын эл, рахмат силер. Ушул убакка чейин мамлекетибизди колдоп келдиңер. Мына бүгүндөн баштап Кудайга шүгүр биз бул нерсени мамлекет өз колуна алат. Мындан ары бул фондду жоюлдук фонд төлөбөй эле койгула деп эле эки сөздө президент же премьер-министр айтып койсо эле бул фонд өзү автоматически жоюлуп кетет турган нерсе. Бирок ушуну дагы биздин ошол ишенген элдин адамдары ооз ачпай, көрсө көрмөксөн, билсе билмексен болуп отурушат. Дагы суранат элем, ел бар, мамлекет бар. Ошондуктан премьер-министр менен президент ушу жөнүндө ойлонуп көрсүн. Биз ушул көйгөй боюнча бүткүл Кыргызстандын элдерине, ата-энелерине кайрылып кетет элек. Ушул фондду жоюу жөнүндө азыр биз коррупция жөнүндө күрөшөбүз дейбиз. Коррупция мектепте болуп атат. Биз мугалимдер, элге билим берүү тармагы, ата-энелер балдарга туура эмес тарбия берип атабыз. Биз мына мистен эле мектеп 4,5 миң окуучуну чыгарат экен бир жылда. Ошо 4,5 миң окуучунун бир 80% коррупционер болуп чыгып атат да. Биз ошондой тарбия берип атабыз. Мына ушундай элементтерди жоюуга давай жапа тармак баарыбыз чогуу катышсак. Урматтуу президентибиз айтат, коррупция менен күрөшөбүз, коррупцияга жол бербейбиз деп. Бирок ушул мына биздин азыркы проблемабыз ушу коррупция болот, түзмө-түз. Очевидный нерсени ачып, мына акыйкатка чыгарып, карапайым эл көздөрүнө мына деп көрсөтүп атса дагы, бирок үстү жогору жактан эч кандай кыймыл аракет жок, эч кандай решение жок. Ушу коррупцияга көз жумуп ачкандарына биз өтө нааразы болуп атабыз да. Ушуну түзмө-түз мына көрүнүп турган нерсени чечип бере албай атат да азырчы. Ошол үчүн биз урматтуу президентибизге кайрылат элек, ушул көйгөйдү бизге чечип беришин суранабыз. Мына урматтуу көрөрмандар, биз тараптардын пикирин кандай болсо ошондой чагылдырып бердик. Калыс бааны карапайым эл сиздер бересиздер. Азыр мамлекеттик укук коргоо органдары тарабынан лицейде текшерүүлөр жүрүп жатыптыр. Биз да сарасеп салып туруп, жыйынтыгын коомчулукка маалымдайбыз деген тилек менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бакбурбек Аленов, Алтынбек Кубанычбек уулу, New TV.